Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу мусульман бир туганым, биз Аллах Таалага жакындатуучу, ал затка эң сүйүктүү болгон улуу амалдар тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Мына ушул амалдардын катарында бул мисвак жыгачын колдонуу турат. Албетте мисвактын орду динибизде өтө бийик. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул мисвакты өтө көп колдонгон. Пайгамбарыбыз өтө көп аткарган ушундай амалдар бар. Пайгамбарыбыз өтө көп айткан ушундай сөздөр бар. Мына ошолордун бири бул мисвак жыгачы. Пайгамбарыбыз эң көп аткарган амалдардын бири мына ушул мисвак колдонуу болгон. Жада калса пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул дүйнөдөн коштошуп жатып, жан берип аткан кезинде дагы акыркы көз ирмемдеринде ушул мисвак жыгачын колдонуп, андан кийин жан берген экен. Мунун бар урматтуу мусулман бир туганым, бул мисвактын колдонуунун өтө бир негиздүү амал экендигине далалат кылат. Биз дагы буга жеңил карабастан мисвак жыгачын колдонууга аракет кылышыбыз керек. Мисвак жыгачын колдонуп коюу мына ушундай жеңил амал, бирок мунун ажыр сыйлыгы, сооптору өтө улуу, өтө бийик, өтө көп. Жеңил амал, ушундай жыгач болгон оозубузду тазалап коебуз, бирок буга өтө үлкөн, улуу сооптор берилет. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туганым, биз мисвактын фазилеттерин билип, жана анын колдоно турган убактарын билип, жана кандай колдонуш керек, мына ошол нерсени билип, мисвакка дагы биз бекем боло турган болсок, Аллах Таалага жакын пенде болобуз, Аллах Тааланын ыраазычылыгына жетет экенбиз. Эми ушул мисвак жыгачы тууралуу келген кээ бирки хадистер, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ас-сиваку матхаратул лифамин мардатул рабб". Мисвак жыгачы бул оозду тазалоочу жана Аллах Тааланы ыраазы кылуучу, жаратуучунун ыраазычылыгына жеткирүүчү жыгач дейт. Демек, биринчиси оозду тазалайт экен. Биздин динибиз мына ушундай тазалыкка буйруган дин. Биздин оозубуз болобу, чачыбыз болобу, кийимибиз болобу, жашаган жерибиз болобу, жашаган көчөбүз болобу, кийген бут кийимибиз болобу, эмне болбосун, мына ошол нерсени таза алып жүрүүгө биздин шариятыбыз буйруйт. Тазалык мында турсун, биздин жашообузга эмне пайдалуу боло турган болсо, биздин ден соолугубузга эмне пайдалуу боло турган болсо, бизди кайсы нерсе бактылуулукка алып бара турган болсо, кайсы нерсе биздин үй бүлөбүзгө ынтымак, биримдик, бактылуулук тартуулай турган болсо, мына ушунун баарына биздин динибиз чакырат, мына ошол нерсени бизге үйрөткөн. Жада калса ошол нерсени бизге парыз кылган, бизге милдет кылган. Мына ушунун эле тескериси, кайсы бир нерсе биздин жашообузга зыян боло турган болсо, биздин ден соолугубузга зыян боло турган болсо, биздин үй бүлөбүздү буза турган болсо, биздин коомчулугубузга бир бузукулук алып келе турган болсо, мына ушунун баарын шариятыбыз арам кылып, мунун жолун жаап койгон. Ошон үчүн Сальман Фарсиге бир мушрик алып айтат: "Силердин диниңер ушундай экен, эч нерсени калтырбаптыр" дейт. Ушундай бир мазактаган абал айтат да. Жада калса ажат өтөгөндө дагы силерге кандай ажат өтөшүктү силерге үйрөтүп коюптур деп ушундай мазактаган турда айтканда, Сальман Фарси айтат: "Ооба" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эгерде биз ажатыбызды өтөй турган болсок дейт, зара кыла турган болсок, же заң чыгара турган болсок, биз кыблага жүздөнүп отуруудан бизди кайтарды дейт. Жана ошондой эле эгер тазалана турган болсок, 3төн кем эмес таштан бизди тазалоодон кайтарган деп, мына ушундай диндин толук экендигин Сальман Фарси жана мушрикке кайра рот берип, мына ушундай үйрөткөн. Демек, урматтуу мусулман бир туганым, биздин динибиз мына ушундай толук болгон дин. Бардык тараптын тартибин бизге үйрөткөн. Эч нерсени калтырган эмес. Абдуллах ибн Масуд айткандай, жада калса асманда учуп бараткан куштун дагы илимин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге үйрөтүп кетти деген. Мына ушундай биздин динибиз акыйкатта Аллах Тааланын тараптан келген экендигине эң бир чоң далил көргөзгөн. Өзү бир мойдизаларды,
bir ayat belgilерди көргөзгөн дин болуп эсептелинет. Мына ошонун катарында биздин динибиз тазалыкка буйруйт. Биз оозубузду таза алып жүрүүгө буйруйт. Мына ошол оозду тазалоочу жыгачтардын бири бул мисвак. Мисвак оозду тазалайт. Эгер ооздон жаман жыт чыгып калган болсо, же тишти кандай бир сары дактар басып, же тиш кирдеп калган болсо, мына ошол кезде мисвак жыгачын колдоно турган болсо, оозду тазалайт. Ооздон жакшы жыт алып келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи башка бир хадисинде айтат: "Алейкум бис-сивак" дейт. Силер мисвакка бекем болгула дейт. Аны өзүңөргө бекем туткула. Фала тагфалу анху дейт. Андан гафилетте калбагыла, вадимуху, аны ар дайым колдонгула. Анткени фаинна фихи ридо рахман. Ал мисвак колдонууда Аллах Тааланын рахманын разычылыгы турат. Ва тудафу салатаху ила 99 ди'фан. Эгер мисвак жыгачын колдонуп, кийин намаз окуй турган болсо, анын намазы 99 эсе көбөйтүп берилет дейт. Ау ила 400 ди'фин. Же болсо 400 эсеге чейин анын намазы көбөйтүп берилет. Ошондуктан силер мисвак жыгачын колдонууда кафилетте калбагыла, аны колдонгула деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге мисвак жыгачын колдонууга чакырган. Жада калса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мазала Жибрил юсуни бис-сивак" дейт. Жибрил мага мисвак тууралуу аябай көп насихат айтты дейт. Мен ошондо ойлоп кеттим, бул мисвак менин үммөтүмө парыз болуп калды окшойт деп мен ойлоп кеттим деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Жибрил алейхиссаламдын насихат кылгандарын мына ушундай жеткирет. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Арбау мин сунанил мурсалин." 4 нерсе бар, бул пайгамбарлардын сүннөтүнөн дейт. Биринчиси ал хитан дейт. Хитан деген бул сүннөткө отургузуштук. Экинчиси ва сивак, мисвак жыгачын колдонуштук. Үчүнчүсү ва тааттур, атыр колдонуштук. Төртүнчүсү ва никах, үйлөнүштүк. Бул пайгамбарлардын сүннөтү деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушул мисвактын фазилетин айтып кеткен. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, мисвак колдонуштук бул сүннөт экен. Жана ошондой эле биздин оозубузду тазалайт экен. Жана үчүнчүсү Аллах Тааланы ыраазы кыла турган амал экен. Жана ушунун тескериси, Аллах Таала ыраазы боло турган болсо, шайтанды качыра турган, шайтандын каарын келтире турган, адам баласынын душманы болгон шайтандын жанын чыгара турган, аны бир ыйлата турган амал болуп эсептелинет. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул мисвак жыгачы өзгөчө колдоно турган учурлар бар. Намазга турар алдын колдонуштук сүннөт болуп эсептелинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Лаула шукка ла уммати ла амартухум бис-сивак инда кулли салат" дейт. Эгер үммөтүмө оор келип калбаганда эле дейт. Эгер үммөтүмө бир оор келип калат деп коркпогондо эле, чочулабаганда эле дейт. Анда мен ар бир намаз окуур алдын мисвак жыгачын колдонууга мен буйруйт элем деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Албетте намаз окуур алдын мисвак жыгачын колдонуп оозду тазалаштык бул сүннөт болуп эсептелинет. Мунун дагы өзүнүн фазилеттери бар. Демек, биз мусулмандар күнүнө 5 убак оозубузду тазалап турат экенбиз. Эгер 5 убак парыз намаз окуй турган болсок, бул кеминде эле 5 убак оозун тазалап турган адам бул кандай болот? Кандай таза адам? Бул бир эле ооздогу нерсе мисвак менен. Ал 5 убак дара тала турган болсо, 5 убак робусуна жолугуп жүрөгүн тазалай турган болсо, демек биздин динибиз ушундай бир тазалыкка чакырат экен. А эгерде нафилдерин кошуп ала турган болсокчу, бир күндө канча нафил намаз окуйт, ошондо бир күндө канча ирет оозун тазалайт. Бул биздин динибиз тазалыкка мына ушундай жогорку деңгээлде маани бергендигинин бир белгиси. Ошондуктан ар бир намазда мисвак колдонуштук сүннөт. Өзгөчө тахажжуд намазына турган кезде мисвак колдонуштук сүннөтү дагы бекемделет. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадис келет: "Ида қама ахадукум юсолли минал лайл фалястак" дейт. Эгерде силердин бирөөңөр түндөсү тахажжуд намаз окуйн деп тура турган болсо, анда мисвак жыгачын колдонсун дейт. Fa inna ahadakum iza qara fi salatihi. Анткени силердин бирөөңөр түндөсү туруп намазында Куран окуй турган болсо дейт, намаз окуй турган болсо, анын жанына бир периште келип, анын оозун тосуп, анын оозунан кандай бир Куран аяттары чыкпасын, ошол периштенин оозуна барып кирет деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Башка бир хадистерде, эгерде мисвак жыгачын колдонгон болсо дейт, түндө туруп мисвак жыгачын колдонуп, андан кийин намаз окуй турган болсо,
периште келип анын оозун коет деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушундай айткан. Демек урматтуу мусулман бир тууганым, намаз окур алдын дагы мисвак жыгач колдонуш сүннөт экен. Жана ошондой эле дарат алар алдын дагы, дарат алып жаткан кезде ошол оозду чайкаар алдын мисвак жыгачын колдонуштук. Бул учурда дагы сүннөт болот. Дагы ошондой эле мисвакты колдоно турган учурлардан уйкудан турган кезде, жана ошондой эле Куран окур алдын, жана ошондой эле эгерде адамдын оозунан жаман жыттар чыгып калган болсо, мына ошол кезде дагы мисвак жыгач колдонуштук сүннөт. Жана ошондой эле жума намазга келген кезде дагы, өзгөчө айт намаздар болгон кезде дагы, өзгөчө адамдар чогулган жерге бара турган болсо, ошол мисвак жыгачын колдонуп оозун тазалап алыштык бул сүннөт болду деп эсептелинет. Эми алымдар айтат, качан мисвак жыгач колдонуш дагы сүннөт болот дегенде, ошол эгерде инсан көп сүйлөгөн болсо оозу сасып калат экен, мына ошол учурда дейт. Же болбосо аз сүйлөгөн болсо, мына ошол учурда дагы оозу сасып калат дейт. Же болбосо пенде ачка болгон болсо дагы мына ошол курсактагы жыттар оозго чыгат дейт. Же болбосо пенде ошол бир чеснок жеген болсо, же пияз жеген болсо, же башка бир оозго бир жаман жыт алып келүүчү нерсе жеген болсо, мына ушул учурларда дагы мисвак жыгачын колдонуштук сүннөт деп алымдарыбыз белгилеп айтышкан. Мындан сырткары дагы мисвак жыгачын колдонуунун фазилеттери аябай көп. Медицинал тараптан дагы алымдарыбыз мисвак жыгачын колдонуунун фазилеттерин айтып өткөн. Мына ошонун кебилен айта турган болсок, Ибн Койм рахимахуллаху таала айтат, мисвак жыгачы дейт, бул тиштерди тазалап, тиштердин мүлүктөрүн бекемдейт дейт. Ооздогу жаман жыттарды кетирет дейт. Жана мээни тазалайт, акылды тазалайт. Жана ошондой эле курсакта сиңбей жаткан тамакты сиңдирет. Жана көздү курчутат дейт. Жана үндү тазалайт дейт. Жана ооздогу жандай жаман какырыктарды кетирет деп Ибн Койм рахимахуллаху таала айтат. Жана мындан сырткары дагы башка пайдалары көп деп белгилеп өтөт. Демек урматтуу мусулман бир тууганым, биз мисвак жыгачын колдогону аракет кылайлы. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.